Прегара жалпы билим берүү орто мектеби 7-класс кыргыз тили сабагы. Тема сөйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Окутуучу Анара Расабековна. Сабактын максаты: окуучулар сөйлөмдүн айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнөрү тууралуу толук маалымат ала алышат. Мисалдарды келтирип, ар бири өз алдынча сөйлөм түзүүгө машыгат. Дүйнө таанымын кеңейтип, сүйлөө кебин, ой жүгүртүүсүн жана эске тутуусун калыптандырат. Ынтымактуулукка, бирин-бири сыйлоого, патриоттуулукка жана кыргыз тилин сыйлоого тарбияланышат. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Кыргыз тилинде сүйлөм айтылыш максатына карай жай, суроолуу, буйрук жана илептүү болуп 4кө бөлүнөт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат, ал эми буйрук же илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Балдар, биз бүгүнкү сабакта кененирээк токтолуучу темабыз бул жай сүйлөм жана анын интонациясы, тыныш белгилери. Жай сүйлөмдө кандайдыр бир окуя же факт жайынча гана баяндалат. Мындай сүйлөмдөр жай сүйлөм деп аталат. Мисалы, Айдай менен Айгерим мектепке бирге барышат. Сүйлөмдө басым жай сүйлөмдөгү баш мүчөгө түшүп айтылып, сүйлөмдүн аягында үн басыңкы абалда болот. Бул сүйлөөнүн жай интонациясы деп аталат. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, адамдар космоско жол ачышты. Демек, бул жерде басым баш мүчөгө түшүп айтылып, сүйлөмдүн аягында үн басыңкы абалда болду. Демек, бул жай сүйлөм. Эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо максатында окуу китебибизде берилген көнүгүүлөрдөн аткаралы.